Geliniz. Hoş geldiniz. Kandaysınız ya? Gördüm taşı böyle dört hareketinde lan. Gel bir yanda öp. Getir baba şap ettiriyor öp. Bir yanda yine üçün. Mahmut. Kandaysınız yaxşı? Жақсы болмаса сен іздеп бермедің. Енді алатын іштері қандай екен деп. Ой қаражаным. 90-ға шыққанда бір ұсақтап па? Yok kanday olganda da apasız da. Садыр, анан айырға кетіп ağaçқа çıkıp alıp кетпесін бе? Özümüz ataman da anday olsa. O şeyde. Geliniz şimdi. Kandaysınız жақсы mı? Денсаулығыңыз жақсы mı? Денсаулығым деле жақсы. 5 yıl murun жолуктук элек. Баягы мен президенттик шайлоодон кийин бир барып ооба. Ошондо бойдон э? Ошол бойдон жолук элекпиз. Бирок унуткан жокмун, кантип эле унутуп калайын сизди. А деген арипти үйрөткөнсүз эң биринчи, экинчи класста окутканда. Күнү бүгүнкү да эсимде. Баягы жакшы эми биз баягы бала бакчадан даярданган эмеспиз да баягы. 7-ге чыкканда эле сразу эле биринчи класска барганбыз. Анан жакшы жаза албай, анан ошондо сиз мени сабактан чыккандан кийин үйгө жетелеп алып апама барганыңыз эсимде. Үйдөн дагы занимация этип койгула мындай бала менен, анан ошондо тез үйрөнөт деп. Анан апам отургузуп алып анан менин колумду кармап алып үстүнөн. Анан А деген арипти жаздырып ошентип, мына чоң А мынтип жазылат, кичинекей А мынтип жазылат деп. Күнү бүгүнкү да эсимде ошо. Ай молодец. Жылуу булакта. Ошол ата энеңди эстеп койгонуңа ошолорду окутканда молодец. Така эле эстеп жүрөм. Сенин кылыгыңды да айтып калам бирөө. Уктум өткөндө айтыпсыз, уктум. Ал кылыгыңды ошо жакшы көрөм да. Молодец. Анан ошол привычкаң азыр дагы бар. Честный деп балдарга да айтып отурдум. Ушундай эле. Деп. Анан бат эле үйрөнүп кеттик баягы окуганды. Анан жарышып окучубуз. Карыбай деген бар эле, Карыбай деген классташыбыз, биздин кошуна жашачу эле. Билесиз да Карыбайды? Билем. Анан? Анан жарышып ушинтип окутуп, сиз ошентип кана жарышып окугула, ким тез окуйт экенсиңер деп туруп анан кийин жарыштырчу элеңиз да. Баягы окуганды. Денсаулыгыңыз жакшы болсо эле болду. Жакшымы жатып, эчтеке жасай албайм. Жакшы карап атыптыр балдарыңыз. Жанакы инвалид болуп калбады курган уулум. Ошо жакшы карайт. Анан келиним да аябай жакшы карайт, Кудайга шүгүр. Ошолорго рахмат ошол. Жакшы адамдар экенсиз. Бир уулум бар, уулум бирөө эле. Ушул жер дегелим этет. Анан окуп жүрөт, бүттү. Жакшы эле мындай жатам, эчтеке эметпейм, бир деле тамак ичем садыр. Анан туруп алып сарайдан кара, үйдү кара деп бакырганым баякы эле бойдон. Кана өзүң иштериң кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр, эми көрүп атасыздар да иштерди эми. Иштеп атабыз, колубуздан келишинче иштеп атабыз. Рахмат бизге. Аракет кылып атабыз, мамлекетти оңдогонго, көтөргөнгө, элдин жашоосун жакшыртканга дегендей мына. Сенин ошо кичинекейиңде эл үчүн иштейм деген китебиңде тема азыр деле тикинде турат. Мына эл үчүн иштеп келаттың. Эмне деген жакшыларың эметип атат. Мен эмеден эме кылган эмес, телевизордон, жаңылыктардан көрүп турам. Кудайга шүгүр, техника деген эмени жайнаттың. Молодец. Дагы эмнелерди айтайын. Мына могул аэропортто эле жок болчу. Ошо айтып атам. 2 жыл мурун туруп калды. Тиги самолет илгери эле талкаланып, бечаралар бардан мурун. Ошо самолет жатчу да талкаланып. Андан кийин азыр баарын жаңалдык. Жаңы самолеттер сатып алдык. Мен да айтып атам. Жаңы аэропортторду салдык. Азыр элдер самолет менен учуп калды бири-бирине. Областтар аралык учууда ошо каттамда. Мына могу балдар сени менен кошо иштеп балдарды айтып атам. Ушу кошо иштеп, ак көңүл менен көзүңөр түз карап иштесеңер, мындан бетер күчөйбүз. Кыргызстан туура. Ар ким аракет кылса, чын ниети менен аракет кылса эле мамлекетибиз көтөрүлөт. Ошондо көтөрөбүз. Дагы бир аз убакыт керек. Убакыт керек. Өнүккөн өлкөлөрдүн катарына жеткизебиз, Кудай буйрса. Кудай буйрса. Өңгөдөн эле бабу чегераны аябай жакшы эметтиң, балекетиң далай. Сонун жаптың чегераңарды. Акырын жылма жүрүп алып гана эметип койдум. Өлүгү жок, эмеси жок. Бүтүн деле сага аябай бирок абдан оор келди, конечно, баягы сүйлөшүүлөр. Бүтүн деле сага аябай рахматын айтып эметпедиби? Баарын көрүп жүрүптүрмүнбү? Көрүп жүрүпсүз. Келиңиз, чай ичиңиз. Чай ичиңиз, баарын көрүп жүрүпсүз. Келиңиз. Ок Кудай, жалмак бизден жалмак сенден тоо ташыган жер суундан элди кылды. Эл ичинде мына бала бакыраны кылды. Дайыма үйүңөр ак үйдөн болсун. Пасторконуңар дайыма жаркырап, жайнап, эч арамдыгы жок ушундай жайып турсун. Амин. Амин.
Rahmat, aytkanыңыз келsin. Келіңіз. Ошол кеттиң Алла жаса. Айылдагылар жакшы эле турушабы? Жакшы Кудайга шүгүр. Жакшы турсаңыздар болду. Ушул эл журт аман эсен жакшы турса болду. Ошо мен неберелерим жана акыркы индибалет минди болсо дагы жакшы багып атат. Баары айтып атат. Баягы ошо тепкеге да баргам, ошо барсам, ошолор да айтты. Жакшы багып аттыр деп. Өзүм деле жакшымын да тыңмын. Алдап. Айылга көнүп алган киши анан кийин жумушсуз тура албайсыз, ары бери басасыз. Ошон үчүн жакшы болуш керек да. Ата отура берген карылар да бар. Кыйын, ден соолугу кыйындап калат. Отурат. Ошон үчүн баягы кыймыл аракетиңизден жакшы болуш керек да, ден соолугуңуз. Менен тең байбичелер азыр тизесин эметип калды. Кудайга шүгүр эми. Кайсы убакта Кудай таам алып кетер экен. Ошого чейин тизем менен билбеймин, зыңкый эле турам го, еп алдар, анан айындар. Эң негизгиси тынччылык, стабилдүүлүк болуп турса эле эл арасында. Ошол. Мамлекетте өнүгүү боло берет экен, өсүү боло берет экен. Эми кошуналар менен баардык маселелерди чечип алдык, чек ара маселелерди. Ошону айттым. Эч кандай бир мындай бир талаш тартыш маселелерибиз жок. Кудайга тобой эми бир көп узак убакыттарга чейин эч кандай бир чыр-чатак болбойт. Мен көзүм жетет, мындай бир ортого от жагып ийген эле бир эмелер болбосо, күчтөр болбосо, биз кошуна мамлекеттер менен мындан ары ынтымакта жашайбыз. Ошондо да сактанып жүр. Көзү жаманы бар, тили узуну бар. Алектетиңлердер. Барыңар эле мына отурган балдарды силер жардамдасаңар, садырдын жумушу да жакшы болот. Силердин көзүңөр ичине ойуп берип кетсе, мунун жумушу да туура эмес болот. Жаман көрсөңөр жаман көргүлө. Мен ушинтип бетке айтам. Азыр ушул жерге токтоп турабыз. Мейлиңиз болуптур, жакшы. Жакшы жашаңыз, ден соолукта болуңуз. Бала чакаңа салам айтып барыңыз. Жок, 99 киши өпкөн айта жакшы бул. Сиздин жашыңызга жетели. Макул, жакшы барыңыз.